Бир нече секундтун ичинде даярдык көрүп, өмүр сактоого шашылган өрт өчүргүчтөр. Алардын иши мына ушундай башталат. Өзгөчө кырдаалга дайым даяр турушат. Өмүр сакчыларынын арасында Чыңгыз Садыралиев да бар. Ал 25 жылдан бери ушул тармакта эмгектенип келет. Жумуштун оорлугуна, кооптуу экенине карабай бир да жолу башка багытка кетейин деп ойлонгон эмес. Кээде адам өмүрүн сактай албай калган убакта өзүн күнөөлүү сезип жүргөн учурлары да болгон. Кичинекей балдар болуп калды, ушу бир өкүнүп калганмынчы. Ылдыйраак тарапта ойноп сарайдын ичинде күйүп калышты, өсүп барсак уже өрт аябай чоң болуп кеткен. Ичинде эки кичинекей бала ойноп атып бушка калып калышпы, чыга албагачпы. Ошондой өкүнгөм да, ошолорго кичине жетишип алып калсак, келечектери бар болчу балдардынчы. Садыралиевдин айтымында азыр бардык эле техникалык каражаттар жетиштүү. Бирок жылдан жылга бийик имараттар курулуп, алардан өрт чыкканда сууну чачуу оор. Ошондой эле электромобилдер күйүп кеткенде аны өчүрүш кыйын болуп жатат. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары боюнча жалпы автоунаалар толугу менен камсыз болгон. Өздүк курамга өрт өчүрүүчү шаймандар менен, кийимдери менен толугу менен камсыздалган. Статистика боюнча токтолсок, Бишкек шаарына бир жыл ичинде 800дөн ашык өрт кырсыгы катталат. Негизги себептери баягы человеческий фактор деп коебуз. Адамдардын өрт коопсуздугу сактабагандыктан жана электр зымдарынын кыска чагылышынан келип чыгат. Белгилей кетсек, 1926 жыл 15 июнда Кыргызстанда алгачкы кесипкөй өрт өчүрүүчү команда түзүлгөн. Быйыл ага 100 жыл толду. Бир кылымдык жолдо бул кызмат кол насостордон жана атчан арабалардан тартып, заманбап техникага, авиация жана чоң өнүгүү жолун басып өттү. Бермете Шумкулова, Мадина Урманбекова, Таттуу Кенже Аконова, ЛТР, Бишкек.